Мынакей. Сага сонун жарашты. Вау. Мен качантан бери чачымды тегиздете эле келем, мындай келбетимди унутуп коюпмун. Азыр. Менде болгону ушул эле. Жок, салып кой. Мен ишенем, бул дүйнөдө кылган жакшылыгың кайра сага кайтып келерин. Так что сага бекер. Болгону унутпа, бир күнү башка бирөөгө төлөөнү. Чоң рахмат. Мен сөз берем, муну кылам. Marvin Lewis. Оу. Кенимдин себеби сизди бул жерден чыгарганы келдим. Бул жакта кеттиңиз, убакыт келди. Жок, суранам. Мага бир аз убакыт бериңизчи, акча бериш үчүн. Жакшы. Балким, бекер чач тегиздебесеңиз акчаңыз болмоктур. Ал эми чыгыңыз. Мен магазинди жогото албайм. Мен бул жерде 20 жылдан бери иштейм. Суранам. Мага мындай кылбаңызчы. Кечириңиз. Мен эч нерсе кыла албайм. Баары бир бул магазин сатылып кеткен. Жаңы ээси каалаган убакта келип калышы мүмкүн. Ал эми чыгып кетишиңиз керек. Эч коркунуч жок. Чыкпай эле койсун. Кечиресиз. Сиз кимсиз? Ой, мен Келвин. Мен жаңы ээси. Мындан ары мага коюңуз. Сиз бул жактан чыкпашыңыз керек. Бул адам аренданы төлөй элек да. Эч нерсе эмес. Мейли, чечип аласыңар өзүңөр анда. Сизге чоң рахмат. Мен сөз берем. Мен аренданын акчасын тез арада берем. Жок, мындан ары аренда тууралуу ойлонбоңуз. Мындан ары сизге бекер. Эмне? Мен түшүнбөй турам. Эмне себептен мага мындай кылдыңыз? Себеби сен мага 20 жыл мурун эмне кылсаң, ошону кылдым. Айтып берейин. Кечиресиз, бул частный офис кирүүгө болбойт. Мен бул жерге жардамчылык ишке тапшырганы келдим. Сиз билесизби кантип тапшырарды? Азыр мен шеф менен сүйлөшүп көрөйүнчү. Капа болбосоңуз сыртта күтүп туруңуз. Макул. Эмне тетигил болобу? Ооба. Жок, ай. Hey, собеседование болобу? Hey. Мындайча айтканда, мага жумуш табуу жеңил болбоду. Ошондой келбетим менен. Саламатсызбы? Мен Келвин. Мен эмеге тапшырайын деп, сен акыркы жолу качан жуундуң эле? Бир канча жума болду. Неге сен бул жака келдиң? Тошнасын айтчы. Шефтин жардамчысы кызматына тапшырайын дегем, бирок силердеги баардык жумушка макулмун. Сен кыймылсыз мүлк менен иштегиң келип атабы? Сен кыймылсыз мүлк тууралуу эмне билесиң? Анча деле эмес, бирок мен үйрөнүүгө даярмын. Мага ар дайым кызыктуу болгон.
Ого, кандай тамашалуу. Буш бала кыймылсыз мүлккө ишке туш болгонун элестет. Өтө сонун. Десең, жакшы болгондон жакшы болуп эле баратат го. Мени уксаңыз, ооба билем, жакшы деле көрүнгөн жокмун. Менин үйүм күйүп кетти. Мен бардык нерсемди жоготтум. Ал эле эмес, машинам, кийген кийимим. Буларды кой, үй бүлөмдү жоготтум. Эң барынан жаманы, иштеген жумушумду жоготтум. Туранам, мага бир мүмкүнчүлүк бериңизчи. Мен сөз берем, сиз алган аябай жакшы иштеген адам болом. Жакшы. Келвин. Сен өтө көп капаларың бар экен. Сен мага чындыкты айтып атасыңбы билбейм. Бирок мен сага не десем экен? Бул жерде $20. Ошондо сен кыймылсыз мүлк тууралуу үйрөнгүң келип атат да, туурабы? Ооба. Анда биринчи сабак. Жок болсо дагы бир нерсенин жолун тап. Мен кааларым биринчиден тазалан. Дагы жаңы келбет менен келишиңе. Бул менен. Эгерде мен айткандарды кылып келсең, бүгүн. Анда сени жумушка алам. Өтө жакшы болдубу? Сэр, бирок $20 чач эле алат да. Жакшы. Сен анда бир жолун табып чык. Сага кааларым ийгилик. Açıksızbı? Hello. Hello. Have a seat. Gel oturunuz. Rahmat. Thanks. Siz başlangıca çeyin aytıp koyun. Ben siz bilişinizde kağlayım. Eme. Men de çın jetpeyt. Men de köp dele çoğunluk aytıp tegizleşti kağlaysın. Çınlıydı. Kanday kırkış gerek dep oylasoңуз ошондой. Болгону мындан башка бирок акчам деле жок. Менин атың ким? Calvin. Мен сенин акчаңды ойлонгон жокмун, Келвин. Эмне деп ойлойсуң? Чынын айтсам, мындай келбетим бар экенин унутуп коюпмун. Рахмат. Өтө чоң рахмат. Азыр. Менде болгону ушул эле. Жок, акча тууралуу ойлонбо. Менимче, сен акчага менден да муктаж экенсиң. Эмне? Чын элеби? Сизге канчалык ыраазычылыгымды билдире албай атам. Негизи менин бүгүн собеседованиям бар эле. Ой, собеседование? Азыр күтө тур. Тигил жакта раковина бар. Билем, бул өтө көп эмес, бирок жардам берет. Андан кийин буну кийип ал. О, Кудай. Рахмат.
Бирок суранам, буну алыңыз. Мен сизге бир нерсе бербесем болбойт. Жок. Болгону эстеп кой. Бир күнү акчаң көп болгондо бирөөгө төлөп койгонду. Мен кылам. Албетте мен кылам. Душ аркада. Ошондон кийин менин жашоом жакшы болгондон жакшы боло баштады. Акыры аягы жардамчылык жумушка да жеттим. Башында кыймылсыз мүлк тууралуу үйрөндүм. Убакыт өтүшү менен анан дагы мен риэлтордогу болдум. Мага көп убакыт кетпеди. Кыймылсыз мүлктөр менен келишим түзгөнгө. Өтүшү менен жада калса инвестор дагы боло калдым. Мурдакы кыймылсыз мүлктөрдү сатып ала баштадым. Анын ичинде бул дагы бар. Мына 20 жыл мурун сиз менин чачымды бекер тегиздегенсиз жана ошондо айткан сөздөрүңүз эч убакта, эч качан унутпадым. Бул дүйнөдө кылган жакшылыгың кайра сага кайтып келет. Мына жакшылыгыңыз сизге кайтып келди. О Кудай. Ишене албай турам. Мен билбей турам, кантип сени ыраазы кылышты. Ыраазы кылыштын кереги жок. Болгону менен өзүңүздөн кайтпаңыз. Бул дүйнөдө кылган жакшылыгыңыз кайра кайтып келерин.